Жогорку билим 10 жылдан кем эмес эмгек стаж. Министрлер кабинетине мүчө болууну каалагандарга катуу талаптар коюлду. 10 жылдык жалпы мамлекеттик жана муниципалдык кызматтанын стажы болуш керек. Анын ичинен 5 жылы жетекчи кызматтарда иштеген деген талап бүгүнкү күндө көрсөтүлдү. Кыргызстандыктардын банктарга болгон карызы рекордтук чекке жетти. Насыялар максаттуу пайдаланылып жатабы? Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып эфирде күн жүрүш маалымат программасы. Студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? Опузала пара алуу фактысы боюнча Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкери кармалды. Бул тууралуу УКМК кабарлады. Маалыматка караганда 2021 жылдын 4-октябрында Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын ички иликтөө кызматы менен биргеликте жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иш-чараларынын жыйынтыгында пара алып жаткан жеринен Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын номер 5-шаардык милиция бөлүмүнүн аймактык тескөөчүсү милициянын лейтенанты кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Азыркы учурда УКМК тарабынан аталган кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоого багытталган ыкчам тергөө иш-чаралар улантылууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине караштуу чек ара кызматы маңзат менен кармалган кызматкерлер тууралуу түшүндүрмө берди. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык маңзат менен кармалганы кабарланып жаткан адам чек ара кызматында мурда иштеп кеткен. Ага мурдада кылмыш иши козголгон. Мекеменин басма сөз кызматы кабарлагандай, Кадамжай өткөрмө бекетинин мурдагы башчысы мамлекеттик жана аскердик сырды камтыган маалыматтарды сактоодогу мүчүлүштүккө шек саналып, июль айында кызматынан бошотулган. Мындан тышкары ага карата мурдада бир нече кылмыш иши боюнча сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Ошондой эле ал сентябрь айында Ысык көл райондук соту тарабынан баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдарын сатпоо максатында мыйзамсыз даярдоого шек саналып 2 айга камалган деп жазылган маалыматта. УКМКнын чек ара кызматы Баткен облусунда аткезчилик менен алынып келе жаткан азык-түлүктөргө бөгөт койду. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан билдиришти. Ага ылайык 5-октябрь күнү Лейлек районунун жаштык айылынан кийим-кече азык-түлүк алып келе жаткан Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаа кармалган. Бүгүн 6-октябрда Достук жана Арал айылдарынын ортосунда 25 куб жыгач ташып бараткан DAF үлгүсүндөгү унаа кармалган. Ошондой эле Тажикстандан 22 тонна жүзүм ташып келе жаткан 6 Mercedes-Benz, 1 Volkswagen Crafter унаасы кармалган. Алдын ала божомол боюнча жүзүмдүн баасы 3 миллион 650 миң сомду түзөт. Учурда тийиштүү органдар бул иш боюнча териштирүү иштерин жүргүзүүдө. Жалал Абад облусунда баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүү менен алектенген адамдар аныкталды. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында кызматкерлер атайын 1 килограмм 600 грамм марихуана жана 25 грамм салмактагы гашиш сатып алышкан. Ыкчам иш-чараларды жүргүзүү учурунда Тогуз-Торо айылында 1976 жылы туулган жана ал менен бирге жүргөн кылмышка катыштыгы бар жаран кармалган. Аларды текшерүү учурунда жалпы салмагы 4 килограмм 43 граммды түзгөн баңгизаты алынып, соттук экспертизасынын корутундусуна ылайык гашиш экени белгилүү болду. Учурда кармалгандар Сузак райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Министрлер кабинетинин мүчөсү болууну каалаган талапкер мамлекеттик жана муниципалдык кызматтагы 10 жылдык эмгек стажы болууга тийиш. Ошондой эле анын 5 жылы жетекчилик кызматтарда иштөөсү зарыл. Министрлер кабинети жөнүндөгү мыйзамдын жаңы долбоору колдоо тапса, дал ушундай талаптар ишке ашмакчы. Жогорку кеңештин жалпы жыйынында талкууга алынган долбоор тууралуу ар кандай талаш жараткан суроолор берилип, министр кылмыш ишине кириптер болсо, кайсы орган тарабынан иш козголору, өкмөт менен президенттин администрациясы кандай өңүттө иш алып барарына кызыккандар да болду. Экинчи окууда каралып жаткан мыйзам долбооруна кесиптешим токтолот. Министрлер кабинетинин курамына байланыштуу жаңы мыйзам долбоору. Экинчи окууда талкууга алынган Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жөнүндөгү мыйзам тууралуу анын демилгечилеринин бири Алы Карашев жыйында негизги маанисине токтолду. Бүгүнкү иштеп жаткан мыйзамда дагы көрсөтүлгөн болчу, ошол коммерциялык ишкерлик менен иштесе болбойт.
эгер мыйзамда көрсөтүлгөндөн тышкары деген болчу да, биз муну дагы мыйзамда көрсөтүлгөн нормалардан тышкары дегенди жокко чыгарып атабыз. Себеби ал келип туруп талапкер тандасын, же мамлекеттик кызмат менен иштесин, же болбосо бизнес менен ошо бизнеске кетсин да. Ошондуктан так эле жазып атабыз, ал иштегенге андай акысы жок деп. Мыйзам авторлорунун айтымында өкмөт курамы жогорку саясий кызмат болгондуктан ага мүчө болууну каалагандарга да талап күчөгөн. Сөзсүз түрдө иш тажрыйбасы эске алынат. Жогорку билимдүүлүгү эң башкы талап. Ага кошо 10 жылдан кем эмес мамлекеттик кызматтарда эмгектенсе, анын 5 жылы жетекчилик кызмат болушу керек деген пункт киргизилген. Саясий кызматты ээлеген, же болбосо министрлер кабинетинин мүчөлөрүнө квалификациялык талаптарды мыйзам чегинде, конституциялык мыйзам чегинде киргиздик. Бул жерде негизгиси жогорку билим жана негизгиси тажрыйбасы болуш керек дегенге дагы көбүрөөк көңүл бөлүндү. Ошондуктан квалификациялык талапта эгерде талапкер министрлер кабинети мүчөсү болом деген талапкер 10 жылдык жалпы мамлекеттик жана муниципалдык кызматта анын стажы болуш керек. Анын ичинен 5 жылы жетекчи кызматтарда иштеген деген талап бүгүнкү күндө көрсөтүлдү. Эл өкүлү Дастан Бекешев министрлер кабинетинин мүчөлөрү резиденцияда жашап артыкчылыктарды алуусун ашыкча деп сыпаттайт. Анткени мамлекеттин казынасына бир топ эле чыгымды жаратат экен. Мындан сырткары министрлер кабинетинин төрагасынын коштоочулар менен жүрүүсү да ашыкча деп баалайт. Сопровождение машиналарды кыскартыш керек да ушун. Азыр кризис учурунда. Вот мисалы председателю кабинета министров, зачем сопровождение? Вот это надо просто убрать все на самом деле, сокращать нужно расходы. А государственная охрана, государственных должностных лиц дегенде карасаңыз, ошол жерде бар 4 мамлекеттик башчынын 3 президент, премьер-министр и представитель Верховного суда деп турат ал жердечи. Ооба. Туурабы? Ал мыйзам жокко чыккан эмес. А бул мыйзамга ал жазылбайт. Ал ошол мыйзамга жазылган. Биринчиден, экинчиден кабинет министров азыр мына мыйзамды кабыл алынгандан кийин, анан кийин каралышы мүмкүн ал эмечи. Сиз айткан вопрос. Мыйзам долбоорунун түпкү өзөгү президенттик администрация менен министрлер кабинетинин аппаратынын курамы кыскарып, кайталанган структуралар жоюлат. Бул бюджетке да пайдалуу. 30% чейин кыскаруу болушу күтүлүп жатыптыр. Бюрократиянын басымы азайышы керек. Бүгүн 368 миңден ашык киши республикалык анан жергиликтүү бюджеттен акча алып, президенттен акыркы мирапка чейин эмгектенип атат. Ал жөнүндө вопрос болгон жок. Ошо жанагы чиновниктер боюнча болуп атат да. Цифровизациянын алкагында ушу чиновниктер бюрократиянын басымы азайса деген. Мыйзам алайык долбоор колдоо тапса, олуттуу кыскаруулар болот. Бирок кыскарган кызматкерлердин тагдырда көңүл сыртында калбашы керек. Айнура Усмонова кыскарууга дуушар болгондор үчүн кандай мүмкүнчүлүктөр каралган дейт. Мыйзам кабыл алынгандан кийин ошол кыскарган кызматкерлер иш орун менен кандай камсыз болот? Кепилдик барбы же ошол кыскарган боюнча компенсация төлөнүп эле кетип калышабы? Алардын да үй бүлөсү бар, мына кээси соцсеттерге жазып атат. Трудовой кодекс боюнча кандай акча керек болсо компенсацияга бүт акчалардын баары бар. Бюджетте биз карап койгонбуз. Ал эми аппараттын деңгээлине чейин жеткен кызматкерлер жумушу жок калбайт го деп ойлоп атам да. Биз колубуздан келгенче баарын жумуштап бергенге аракет кылабыз. Бир топко созулган талкуудан соң сунушталган мыйзам долбоору добуш берүүгө жөнөтүлдү. Эскерте кетсек, мыйзам долбоорунун демилгечиси президент Садыр Жапаров болгондуктан биринчи окууда бир топ сынга кабылган, бирок соңунда колдоо таап экинчи окууда каралууга жөнөтүлгөн болчу. Шекер Сатыбалдыева, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаты Наталья Никитенко министрлер кабинети өлкөнүн кышка даярдыгы жөнүндө маалымат бербей жатканын айтып сынга алды. Эл өкүлү бул тууралуу Фейсбуктагы баракчасына жазды. Азыркы мезгилде өлкө парламенти коомчулукту тынчсыздандырган суроолорду талкуулоочу жер болбой калды. Биз министрлер кабинетинен жооп ала албай жатабыз. Кыш жакындады. Өкмөттүн кышка даярдыгы боюнча отчету гана. Көмүр боюнча көйгөй барбы? Мектеп, ооруканалар даярбы? Аларга бул кызыксыздай сезилет деп жазды депутат. Азырынча министрлер кабинети депутаттын сынына жооп берелек. 28 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоого бир мандаттуу округ боюнча катышууну каалагандардын саны 108ге жетти. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынан билдиришти. 108 талапкер шайлоого өз алдынча аттанса, 2 талапкерди Альянс партиясы көрсөткөн. Белгилей кетсек, шайлоо мыйзамына ылайык бир мандаттуу округга талапкерди партияларда көрсөтө алат.
28 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоо жаңы конституциянын негизинде иштелип чыккан шайлоо мыйзамына ылайык өткөрүлөт. Жогорку кеңеш 90 депутаттан туруп, алардын 54-ü партиялык тизме жана 36-сы бир мандаттуу округ аркылуу шайланып келет. Бир мандаттуу шайлоо округтары боюнча депутаттыкка талапкерлерди көрсөтүү 13 октябрда саат 18:00 аяктайт. Кыргызстандыктардын банктардан алган карызы рекордтук чекке жетти. Бул тууралуу Улуттук банк билдирүү таратты. Жай мезгилинин аягына чейин эле банктардан алынган насыянын суммасы 174,4 миллиард сомго жеткен. Карызга алынган акчалар кандай максатта алынып жатат жана элдин аны жабууга мүмкүнчүлүктөрү кандай? Алдыда кененирээк кабарчыбыз Чолпон Бейшелен кызы айтып берет. Соңку жылдары эл алган насыянын көлөмү тездик менен өсүп баратат. Жай мезгилинин аягына чейинки көрсөткүчтү карасак, кыргызстандыктардын банктардан алган карызы рекордтук чекке жетти. Улуттук банк тараткан маалыматта көрсөткүч 174 миллиард 4 миллион сомго жеткен. Жай мезгилинин аягында кыргызстандыктардын банктардан алган кредитинин суммасы 174,4 миллиард сомго жетти. Насыялардын болжол менен 122,8 миллиарды улуттук валютада, калганы чет элдик валюта менен берилген. Мурда эң жогорку чекке июнь айынын аягында чыгып 173,5 миллиард сомду түзгөн. Бирок июлдун соңунда 173,3 миллиардга төмөндөгөн. Мындай акыбалдын пайда болушунун негизги эки себеби бар. Биринчиден, элдин каржылык сабаттуулугу өсүп жатканын көрсөтөт. Анткени бизнестин дээрлик 95% насыяга алынган каражаттын негизинде иштеп келатат. Демек, банктардын каражатын пайдаланып, кирешесин арттыргандар дагы жок эмес. Бирок экинчи жагынан өзүнүн каржылык мүмкүнчүлүктөрүн эсептебей туруп, насыя алгандар дагы арбын. Бул албетте өтө кооптуу. Эгер мамлекет тарабынан экономиканы көтөрүүгө ыкчам кадамдар ташталбаса, социалдык чоң жарылууга алып келиши мүмкүн экендигин Улуттук бизнес ассоциациялар альянсынын төрагасы Искендер Шаршеев белгилейт. Поставщиктер келип атат, импорт кылган товардын баасы өсүп кетти, эмне кылабыз? Төлөйбүз. Айла жок, кредит, акча жок калды да, кредит алабыз деген нерсеге барып атабыз да. Ишкерлер, ошол жарандар. Ошол нерсени ушуну билдирип атат да. Бул пандемиянын кесепети, ага кошумча басым кылган бул деген ички сомдун күчтүүлүгү албетте бул деген импортерлорго жакшы жагдай, экспортерлорго, өндүрүүчүлөргө жаман жагдай. Бул деген бүт нерсе ушул комплекс болуп, ушундай нерсеге алып келип атат. Албетте элдин азырынча кредит алганга мүмкүнчүлүгү бар, кредитти кайтарганга ишеними бар. Эртеси күнү албетте баягы эгерде ички өндүрүштөргө акцент кылбаса, сырткы инвестициялар келтиргенге акцент кылбаса, баягы пандемия бүтүп, чек аралар ачылбаса, бул нерсе баягы жарылууга, социалдык жарылууга алып келет, элдин көп акчасы калбай калышы мүмкүн. Чындыгында насыяны эл кандай максатта алып жатышат? Шаар тургундарынын өздөрүнүн дагы сурап көрдүк. Насыя эми буга чейин 10% менен алгам РСК банктан. Анан төгүп бүттүк, эми аз албай элебиз. Жашоо турмуштун баягы жетишпеген жерлерине толукташ үчүн ошо максатта алганбыз. Оокатка машина алыш керек, бизнес кылыш керек деген максат болчу. Крупный сумма алабыз бизче. Айла жок, чогултабыз, мал сатабыз, күтөбүз. Айлыктан төлөйбүз. Айрыкча чоң крупный сумма болгондой жүдөп карыздайбыз. Кыйналып атабыз эми каяка өтүзө. Айла жок, дагы берки карызга кирип кетебиз. Ошол кутулуп атабыз да. Алланын немеси менен, жардамы менен. Жок, ала элекпиз. Алып көргөнбүз. Жок. Кантип төлөйбүз кийин? Например, айлык алгандан кийин аны кредитке бериш керек да. Аны кантип беребиз? Эми айлыкты жеткизгенге аракет кылып атабыз. Жок, алган эмесмин. Кереги жок мага кредит. Кала тургундары белгилегендей, насыяны алуу жеңил көрүнгөнү менен аны төлөө оңой эмес. Финансылык мекемелердин маалыматтары боюнча, насыя алуучулардын 30%га жакыны өз кредиттерин жабышпайт. Бул 10 миңдеген адам насыясын төлөй албай, мүлкүн банктарга алдырат деген сөз. Ошондуктан насыяны алаардан мурун эске алынышы керек болгон негизги жагдайлар тууралуу Кыргызстандын банктар союзунун төрагасы Анвар Абдраев буларга токтолду.
Я думаю, в этом отношении... Албетте, насыя алуучуга банктар тараптан кенен толук маалымат берилиши керек. Насыянын тартиби, кошулган пайыздары тууралуу. Бирок практика көрсөткөндөй, бизде банк менен жарандар ортосундагы келишимди окугулар келбейт. Биринчи насыяны алып жатканда баары оңой көрүнө берет. А бирок аны төлөй келгенде кыйын. Ошондуктан жарандар канча жылга канча сом кошуп берип каларын так билип алышы керек. Болбосо мындай көйгөйлөргө эч качан чекит коюлбайт. Сколько... Соңку жылдары эл алган насыянын көлөмү тездик менен өсүп баратат. 2017 жылы эле жайында 100 миллиард сомду чамаласа, өткөн жылдын мартында 150 миллиардка жеткен. Каражаттардын көбүн керектелүүчү насыялар түзүүдө. Чолпон Бейшилен кызы, Алтынбек Саакиев, New TV. Кыргызстанда биринчи жолу көзү азиз жана начар көргөн мектеп окуучулары үчүн уникалдуу 3D жардамчы окуу куралдары пайда болду. Бул буюмдар көрүү мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын билим алуусуна чоң шарт түзөт. Азыркы мезгилде Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген 160 миңден ашуун адам болсо, алардын ичинен 6 миңден ашыгы көз жагынан биринчи жана экинчи топтогу майыптар. Өлкөдө көзү азиз жана көрүүсү начар жарандардын билим алуусуна түзүлгөн шарттар тууралуу кийинки материалда. Мына арка. Көрдүңөрбү, мына атайын пластиктен жасалган. Мындан ары Кыргызстандагы көзү азиз жана начар көргөн мектеп окуучулары билим алууда мына ушундай 3D өлчөмүндөгү окуу куралдарын пайдалана алышат. Бул уникалдуу долбоорду Феномен коомдук фонду ишке ашырды. Бирок формасы, өңүтүсү бүт баары кайталанат да. Аны азиз бала колго алып туруп, пил кандай экенин жанагындай тишине чейин, мурдуна чейин, бүт курсагына чейин, жанагы куйругуна чейин биле алат. Андан тышкары, ал пилде атайын чип жайгаштырылган. Ал чипти атайын биз жасаган динамик колонка бар. Ошол колонкага тийгизгенде аяктагы система аны окуп, пил экенин билип туруп, аудио информацияны кайта колонкадан кайтарып берет. Мисалы, пилдин үнү чыгат, жана ошондой эле пил жөнүндө кыскача бир маалымат кетет. Пил салмагы мындай Африка саванналарында жүрөт жана башка депчи. Кыскача маалымат кетет. Ар бир жолборс болобу, арстан болобу, ит мышык болобу, баардыгы тең аудио информация жазылган чиптеринде. Ошондуктан бала аны кол менен кармапты көрүп, жана ошондой эле ал жөнүндө кыскача маалымат алганга үлгүрөт. Аталган фонддун ишинин натыйжасында 3D өлчөмүндөгү 1000 даана окуу куралы чыгарылган. Алсак адамдын баш мээси, геометрикалык фигуралар, математикалык сандар, үй, деңиз жана жапайы жаныбарлар, күн системасынын планеталары жана башка көптөгөн окуу куралдары 3D форматында жасалган. Долбоорду ишке ашырууга жалпы $18,000 каражат сарпталган. Талы көргөн балдар жөнөкөй мектептерде алар аны китептен көрө алышат. Асмандагы учкучту көрүп, аны бүт формасын, аны мунусун көрө алышат. Жаныбарларды көрүп, аларды эле көрүп, кандай түзүлүштө экенин формасын биле алышат. Телекке каршы тубаса көрбөгөн балдар, алар андай нерсеге жетише албайт, себеп дегенде көздөрү көрбөйт. Мисалы, ага пил момдай, жолборс момдай түсүн дагы, анын өңүн дагы, анан жана формасын, келбетин аны мындай сүрөттөш өтө кыйын. Ал түгүл кант кайсы өңдө жана кандай, анын татуусун эле биле алат, формасын жана кандай өңдө аны түшүндүрүш өтө кыйын. Бул долбоордун алкагында биз ушу балдарга атайын техникалык курал болсун, окуу куралдарга жардамчы куралдай болсун деп, ушул долбоорду Сорос Кыргызстанда фондусу менен биргеликте алып бардык. Эми бул куралдар Бишкек шаарындагы көзү азиз жана начар көргөн балдар үчүн атайын адистешкен номер 2 мектеп интернатына тапшырылат. Айта кетсек, Бишкек жана Ош шаарларында жалпы 500гө чукул көрүү мүмкүнчүлүгү чектелген бала билим алат. Өлкөдө ар бир бала акысыз жана татыктуу билим алууга укуктуу деген Билим берүү жана Илим министрлиги аталган коомдук фонддун демилгесин колдоого алууда. Мен ойлойм, бул өтө маанилүү, мындан башка жок. Бул маанилүү болгондо да бул алгачкы кадамдар болуп атат. Бүгүн мен мынакей кандай болбосо дагы ушу билим берүү кызматкери катары мындан ары дагы келечегин айтып атам. Бул башталгыч биринчи кадам болуп атат. Бул сөзсүз бала бул тагдыр экен, бул турмуш экен, кандай төрөлбөсө дагы биз окутуп атабыз бүгүн.
азиз балдарды окутуп атабыз, дүлөө балдарды окутуп атабыз, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды окутуп атабыз. Бирок ошол окуу өзүнүн сапатына, өзүнүн деңгээлине бүгүнкү күндө реалдуу режимде жооп бериш керек. Бул биринчи кадам. Мынакей соорасы $18,000 акшныкы бөлүп берип, мынакей ушундай окуучуларды тартып атабыз. Бул биринчи кадам. Мына сезип атат, бул жаратылышты сезип атат. Кандай болуп атат? Бул киши деле жашайт да, мына 60-80ге чейин бул толук жашаш керек. Саясатка кошуп келиш керек. Билимге кошулуш керек, сабакка кошулуш керек. Андайлар бизде көп айтып атабыз. Мынакей ар бир бийлик бутакта иштеп атат. Кыргызстанда жалпы 6000ге чукул көрүү мүмкүнчүлүгү чектелген бала бар. Буга чейин феномен коомдук фонду көз азиз жана начар көргөн балдар үчүн Брайль тамгасы менен кыргыз жана орус тилин үйрөтүүчү электрондук окуу куралдарын да чыгарышкан. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ. Өтмөк ашуусу аркылуу жол жүрөм деген жарандар этият болушу керектигин Талас облустук ички иштер башкармалыгы эскертти. Аба ырайынын кескен өзгөрүшү менен тоолуу аймактарда жолдор тайгак болуп, жол кыймылына тоскоолдук жаратышы мүмкүн. Облустук милиция жол кырсыктарын жана тыгындарды алдын алуу үчүн айдоочуларга автоунаанын дөңгөлөгүнө чынжыр тагып, ошондой эле ылдамдык жана аралык сыяктуу коопсуздук эрежелерин сактоого чакырды. Буга чейин Кыргыз Гидромет Кыргызстандын айрым аймактарында 6-7 октябрда үшүк жүрөөрүн айткан. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.